Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясы тарабынан даярдалган маданий жана маалыматтык берүүсүн баштайбыз. Сиздер менен мен Бегимай Кабылова, саламатсыздарбы? Биз бүгүнкү чыгарылышта эмнени тартуулайбыз? Кыскача тааныштырып кетсек. Ош мамлекеттик университетинин таланттары жагымдуу маанай тартуулашат. Окуу жайда антиплагиат программасы ишке кирди. Ар тараптан ушундай антиплагиаттык программалар сунушталган. Алардын төлөмүн караганыбызда өтө чоң суммага айланып кетет. Ош мамлекеттик университетинде бирдиктүү терезе иштеп жатат. Кээде студенттин ата-энеси келип калат, аларды чуркатып, бюрократиялык баягы жумуштарды көбөйтпөстөн бир эле жерден ошол бир терезеден алып кете тургандай мүмкүнчүлүктү жаратып атабыз. Анда жарым саат бою биз менен чогуу болуңуздар. Алгач жагымдуу музыкалык чыгарма менен жүзүбүзгө жылмайып тартуулап алсак. Ош шаарыма кайда жүрсөм эстен кетпей күнүтүн. Бүт ойлорум сенде жашайт үмүтүм. Шүгүрчүлүк жаратканга миң мерте ыйык жерге алып келген күн үчүн. Кан кошосуң азык берип тамырга, деми күчүң жетип келет каныма. Тай кармап колдон мени келаткан, теңдештирбейм эч нерсени шаарыма. Тыңша бугам ош жүрөктүн кагышын, күр шараккан ак буранын дабышын. Сулайман тоо символ болуп шаарыма, 3000 жылдан таштап келет арышын. Сулайман тоо символ болуп шаарыма, 3000 жылдан таштап келет арышын. Куттуу болсун Ошму сенин ордениң. Келечеге кең окуу жай экен деп, бийиктиктер өзү келип багынды, төшүн керип башын бийик көтөрүп, бүгүн Ошмо даңк орденин тагында. Адам болуп өз жолумду табууга, кошкон салым берген пайдаң чоң сенин, канатыңды күйлөп алып бийгүч. Куттуу болсун Ошму сенин ордениң. Окуп жаткан экинчи уюм Ошмуга тил тийгизип албасам деп сактанам. Чын жүрөктөн сыймыктанып дүйнөгө ордени бар Ошму менен мактанам. Чын жүрөктөн сыймыктанып дүйнөгө ордени бар Ошму менен мактанам.
Ош мамлекеттик университетинде дипломдук жана магистрдик иштердин жана башка ушул сыяктуу илимий эмгектердин канча пайызы автордун эмгеги менен, ал эми канча бөлүгү башка илимий булактардан алынгандыгы тууралуу аныкталуучу антиплагиант программасы ишке киргизилди. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыздын материалында көрө аласыздар. Илим жана техниканын өнүгүүсү менен дүйнө жүзүндө болуп көрбөгөндөй окуялар болуп, ачылыштар жана эмгектери жаратылып жатат. Бул эмгектин канчалык деңгээлде баалуу экенин билүү үчүн атайын программаларда колдонулат. Тилекке каршы ал программа акысыз болбогондуктан көпчүлүк окуу жайлар аны колдоно беришпейт. Ошмунун кызматкерлери эмне үчүн биз өзүбүз ал программаны иштеп чыксак болбойт деген маселени коюшуп, студенттердин изилдөө иштерин, бакалаврдык диплом, магистрдик диплом, курстук иш, рефераттардын баарын плагиатка текшерүү үчүн атайын электрондук көзөмөл системасын иштеп чыгышты. Ал антиплагиат Pro деп аталат. Бул программаны колдонуу үчүн алгач антиплагиат Pro Osh чекит.kg сайтына кирип, логин паролин жазат. Андан соң аты жөнү жазылган программанын иштөөчү терезеси ачылат. Ал жерге текшерилүүчү текстти кадимки белгилөө жүргүзүп, көчүрүп алып, программага таштап текшерүү баскычын басат. Программа болсо ал жазылган эмгектин канчалык деңгээлде оригиналдуу экенин, канча пайызы интернет булактарынан алынганын чыгарып берет. Ошону менен бирге кайсыл сайттан алынган, кандай сөздөрү, сүйлөмдөрү дал келип жатат, баарын көргөзүп берет. Ал эми четине жазылган иштин канча пайызы автор өзү тарабынан жазылгандыгы чыгат. Бул текшерүүнүн жыйынтыгын печатка берсек, төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болобуз. Студент жазган эмгегине ушул кагазды тиркеп баруусу керек. Эгер бул маалыматты туура эмес чыгарып келген деген ой болсо, программага мугалим өзүнүн парологинин жазып кирип, текшерүүнүн жыйынтык номерин жазып издөө кылса, ошол эле студенттин жыйынтыгын түздөн-түз көрө алат. Эгерде студенттин иши канааттандырарлык болбой, аны мугалим өткөрүп кое турган болсо, программанын жыйынтыктарынын базасы сакталып турган жерде оңой эле билсе болот. Анткени ал кызыл түстө болуп көрсөтүп коет. Бул система аркылуу магистратура жана PhD бөлүмүндөгү тиешелүү билим берүү багыттары боюнча аткарылып жаткан 2016-2017 окуу жылындагы магистрдик диссертациялар текшерилсин деген буйрук чыккан. Жыл сайын текшерилүүгө салынуучу иштердин саны белгиленип, кайсы факультет канча пайызын текшерүү менен баалады. Бул тууралуу да маалыматтар базада сакталат. Айта кетүүчү нерсе, бир студент өз ишин 3 жолу гана текшерүүгө салса болот. Эгер биринчи текшерүүдө көпчүлүгү интернеттен алынган болсо, экинчи текшерүүнүн убактысы бүткөнгө дейри. Башкача айтканда, 10 күн ичинде оңдоп түзөп программага салуусу керек. Азыркы учурда технология өнүгүп калган көп айрым студенттерибиз ошол иштерди интернеттен алып пайдаланып койгон учурларды кездештирсек болот да. Мына ошолор менен иштөө максатында буларга плагиаттарды көзөмөлдөө максатында бизге ар тараптан ушундай антиплагиаттык программалар сунушталган. Алардын төлөмүн караганыбызда өтө чоң суммага айланып кетет. Ар бир студентке, ар бир ушундай иштерге төлөө отурсак, төлөм аябай көп болуп кетет да. Мына ошондой көйгөйдөн улам биз Ош мамлекеттик университетинин өзүнүн базасында 2016-2017 окуу жылында антиплагиат Pro деген аталыштагы антиплагиат программасын иштеп чыктык. Бул программаны Ош Мунайт академиясынын мугалимдери, программисттери тарабынан иштелип чыкты. Алгачкы жолу бул программаны ошо 2016-2017 окуу жылында магистранттардын, Ош мамлекеттик университетинин магистранттарын диссертациясын текшерүүгө пайдаландык. Жыйынтыгы биз күткөндөн жакшы болду. Бул жерде өзүбүздүн база түзүлдү. Илимий макалалардын, илимий диссертациялардын базасы түзүлдү. Ошол эле учурда ар бир текшерилүүчү диссертация мындан бул жака текшерилүүчү ар бир диссертация Ош мамлекеттик университетинин ичиндеги базардан, анан ошол эле учурда сырткаркы интернет айдынындагы базалардан кароо мүмкүнчүлүк пайда болду.
Албетте бул программанын иштелиши студенттердин интернет булактарынан же башка студенттердин ишин көчүрүп алып эле дипломдук иш жазуусуна бөгөт коет. Аз да болсо өз сөзүн, түшүнүгүн кошуп мисалдар келтирүүсүнө милдеттүү кылат. Нурзада Ульмасова, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы. Окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү өз дипломун алуу үчүн бир нече ишти каккаланга туура келсе, азыр эми алар үчүн атайын жеңилдиктер берилип, бирдиктүү терезе түзүлдү. Учурда бардык студенттер бир гана кабылдамадан өз дипломун ала алышат. Бул тууралуу кийинки материалда. Жогорку окуу жайды бүтүргөн соң бардык эле студенттер айланма баракча толтуруу аркылуу диплом алышат. Бул бир топ убакытты талап кылып көйгөй жаратып келген. Азыркы тапта бул көйгөйдү чечүү максатында бирдиктүү терезе долбоору иштелип чыкты жана ишке кирүү алдында турат. Бул кандай жолдор менен ишке ашат жана ал үчүн кандай документтер менен келүүгө тийиш? Чогуу назар салалы. Бул бирдиктүү терезе долбоорун ишке ашыруу тапшырмасы 18 мүчөнү камтыган жумушчу топко тапшырылган. Акырында төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болушту. Бирдиктүү терезе долбоорунун иш процессин жогорудагыдай элестетүүгө болот. Мында бир жумушчунун кабыл алуусунда эле айланма баракча толтурулуп убакытты үнөмдөөгө болот. Ал эми негизи айланма баракча 10 пунктту камтып, анын ар бирине барып кол койдуруп, мөөр бастырып келүүгө туура келчү. Алар контракт боюнча декандын орун басары, жатакананын коменданты, кадрлар башкармалыгы, ОШМУнун паспорт столу, китепти сактоо бөлүмү, факультеттин китепканасы, маркетолог, аудитор, карьера борбору, аскер комиссариаты. Анын ичиндеги 4 пункт авиен системасындагы маалыматтарга таянат. Ал эми экөө авиен жана адинес менен иш алып барат. Китепти сактоо бөлүмүнө келсек, ар бир студенттин карызы бар же жок экенин авиен системасынан көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Карьера борбору болсо ОШМУда бүткөн студенттердин кайсыл жерге окуусун улантуу үчүн кетип жатат, кайсыл жерге жумушка орношту, ушул тууралуу окуу жайга маалымат алып калуу максатында анкетирлөө жүргүзөт. Бирдиктүү терезе жумушчусу студент тууралуу маалыматтарды авиенден такташтырганга чейин анкетирлөөнү толтуруп турат. Жалпылап алганда төмөндөгүдөй көрүнүштө. Алгач студент келет, өздүгүн тастыктаган документти берет. Эгер окуу төлөмдөрүнөн, китепканадан же документтеринен көйгөй болсо, бухгалтерия, кадрлар башкармалыгы, китепти сактоо бөлүмүнө кайрылат. Эгер баары туура болсо, анкета толтуруп, карызы жок деген кагазды алып эле дипломун ала алат. Ал эми окууну аяктаганы тууралуу көбөлүгүн ОШМУнун архивинен алат. Студенттин ары бери чуркатпастан, кээде студенттин ата энеси келип калат, аларды чуркатып, бюрократиялык баягы жумуштарды көбөйтпөстөн бир эле жерден ошол бир терезеден алып кете тургандай мүмкүнчүлүктү жаратып атабыз. Мынакей китеп сактоо бөлүмү бар. Китепке 4 жыл окуган болсо, магистратурада 2 жыл окуган болсо, андан кийин 6 жыл убагында ОШМУ мамлекеттик университетинин библиотекаларына барып, факультеттин библиотекаларынан китептерди алышы мүмкүн. Ошол китептерди алган, анын карызы бары жок экендиги жөнүндөгү маалыматты дагы биз өзүбүздүн автоматташтырылган системага киргизип атабыз. Бизден көз каранды болбогон бир эле структура калат, ал аскер комиссариаты, аны биз азырынча мындай жокко чыгара албайбыз да. Андан сырткары келишимдик акынын төлөнүүсү боюнча бизде маркетолог, аудитор деген кызматтар бар. Алардын кызматтары дагы автоматташтырылган болгондуктан бир эле учурда бир эле адам ошонун баарын бир терезеден көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Демек бир эле адам аны 10 жерге чуркатпастан маалыматтардын топтомун көрө турган программалык камсыздоо иштелип чыгат, иштелип чыкты өзүнүн балдарыбыз тарабынан. Ошону бир жерден алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп турушат да. Айталы студент келип бир биз ойлогондой болсо, буюрса бир 10-15 мүнөттүн ичинде ал толук айланма баракчаны алып, бүтүрүп, анан дипломун ала берсе болот. Бул жеңилдиктер окуу жайды бүтүп, мамлекеттик ишканаларда иштеп жаткандарга алда канча пайдалуу. Анткени мамлекеттик ишканалар ар күнү диплом алып келүү үчүн уруксат бере беришпейт. Бул сыяктуу университеттеги тейлөө кызматтарын жеңилдетүү үчүн жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер жемишин берет деген ишеничтебиз. Нурзада Ульмасова, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы. Ал эми кайрадан КВНдин финалдык берүүсүн назарыңыздарга сунуштайбыз. Салам алейкум атышниками, кошникам, ташканы айтканды
Akıllısına gelsin. Ecek'e ben ayarlasın, ondan göre Muki ayıp versin. İyi. Muki çıkıp ayıp ver, bildiğin akıl. Bilip olsun diye. Yo. Deptim tereke. Alanay neceke. Ye. Eceke. Eceke. Ye. Eceke. Emne. Men denemiş. Eceler. Mektep çalışırken tezgah çoğaysar mı? Kendimizden geçelim. Şekerim benim. Boğazını yerim. Hadi gel bir şeyler içelim. Kendimizden geçelim. Bartıyla tarih jelle tanıştırıcı bir adam bulun. Mındayça aytqanda git. Көрөбүз аябай өзгөчө git. Ulan be. Kıskası buna par. This Novay par. Oh, Новый парк. You know? No, I know Новый парк. This is Tarak 3. Buga 30 yıl oldu, 30. 20 plus 10, 30. 30. Understand? This is excavation station. Oh, station. This is truba. Ay truba demek. Көрөбүз достор, аябай ыймандуу уруулар. Hey! Только ақшарда жоқтыңар ғой? Ақша бар салға. Шеф! iPhone 7 алды,ошын мен алайыншы. Қағылайын кармайшық. Бұл iPhone деген бір байқұш. Қанша деген пештеттерменен ішпей-жебей 4-5 айлығын жоғылтып, ушыл iPhone-ды алса, сен мұны ұртайын деп жатасың ба? Андан көрі, нәпсізді тыйып, сен көрпесін қойып жігіттер кетті! Бүгінгі іс-шара аябай сонун өтіп жатат. Мен ошмунда окуганыма сыймыктанам, ошмун ушунчалык иш-чаралар өткөрүп. Деңгээл өтө сонун. Элдин маанайдагы 100% эл кирди. Ырчылардын концертине караганда, анан өтө сонун кирди. Эми кандай десек, студенттер бардык нерсе студенттерден, мисалы жаштардан, биздин келечегибиз жаштар деп коет эмеспи. Ошондуктан жакшы нерселер болуп атат. Оюн эң сонун деңгээлде өтүп жатат. Рахмат чоң. Көрөбүз достор, криминалдуу районда болгон көрүнүш. Братишка, сотка-мотка, спек, чмотка, жок биле. Öyle бар кетчи. Братан! Мен сен кеттим. Братан де! Кеттим мен сен. Не? Бутум аллайчы. Ага чыпа кет. Let's get ridiculous. Бүгін мынакей өзіңіздер көріп болғаныңыздардай ошол улуттук драма театрында тамошо ШТКнын финалы өтүп жатат. 9 эң мыкты командалар атсалышууда. Жеңишке татыктуусу жетет деп ойлойм. Бул финалга жеңиш эмес, финалга өтүш үчүн дагы көптөгөн кыйынчылыктар, көптөгөн машыгуулар талап кылынат. Бүгін ошол финалга өткөн командалар баарысына ийгилик каалайбыз. Буюрса саналуу мүнөттөрдөн соң, саналуу убакыттан соң финалдын жыйынтыгы чыгат. Бүгүнкү оюндун, бүгүнкү ШТКнын жеңүүчүсү, чемпиондору ким экендиги аныкталат. Калыстык кылып бериш үчүн атай убактыларын бөлүп келген кыргыз эстрада чыгыздарына жана биздин Семетей кинотеатрынын директоруна биз ыраазычылык билдиребиз. Менин сөздү кыскартайын, жогу жакта биздин ректорубуз каалоо тилектерин жакшы сөздөрүн айтты. Ошондуктан мен азыр Калыстар тобунун төрагасы Данияр Эрматовго кыска сөз берейин, андан кийин биз сыйлоо азырын өтөйүн. Дагы бир жолу ассалам алейкум. Дагы бир жолу баарыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Биз кеңеш олтурабыз, бирөөбүздүн эле сүйлөмөй болуп, себеби бул жакта Абазай кинотеатрында концерти башталып атат, Кыргызстан кинотеатрында. Элдер ушинтип күтүп олтурушат азыр. Ошондуктан мен эле сүйлөйм кыска-кыска.
Эң биринчиден ушул уюштуруучулар тобуна жалпы баарыңыздарга ийгилик, рахмат демекчимин. Төмөнбай аке, мени бизге чакырганыңызга ыраазычылык. Себеби чындыгында тамашаны мындай жанынан олтуруп, көп деле, аябай деле көп кызыкпачык, бирок азыр чындыгында аябай жашарып аваздасым, чындыгында жашарып, жагы биздин да илхомдор ачылып, кыскасы аябай сонун тамашаны көрсөттүңүздөр. Жигиттер, силерге дагы ийгилик каалайм. Анан айта кетчү нерсе, биз баарыбыз эле мындай, кандай десем, ким кандай болсо ошондой эле баа койгонго аракет кылдык. Араңыздарда биз баа койгондон кийин мени жакшы көрүп жүргөн адамдар жаман көрбөңүздөр, себеби биз баарыңыздар көрдүңүздөр, баары татыктуу болду деп ойлойм албетте. Ал эми силерге ийгилик, баарыңарга ийгилик, баарыңар жактыңыздар, баарыңыздарды Кудай буйрса дагы чоң сахналардан көрүп жүрөлү. Уюштуруучуларга өзгөчө ыраазычылык. Анан азыр ким биринчи орунду алса, ким гран-прини алса, ошол командага Аваз Акимов досубуздун концертине командада канча адам болсо, ошончо билет беребиз. Рахмат, урматтуу студенттер. Азыр биздин бүгүнкү оюнубузга демөөрчүлүк кылып берген Семетей кинотеатрынын жетекчисине эжекеден суранып атабыз. БИМ факультетинин капитаны чыгып койсоңуз. Бизнес жана менеджмент факультети командаңызга акчалай сыйлык жана кинотеатрга чакыруу. Ошондой эле финанс юридикалык колледждин капитаны, Бараги юмора командасы. Кыргызстан факультетинин капитаны келип жатат. Ошол көп командага Семетей кинотеатрына чакыруу жана акчалай сыйлыктар болду. Семетей кинотеатрына барып, призер форматындагы кинолорду көрүүгө чакырабыз. Аваз Акимовдун концерти бүгүн болот, урматтуу кесиптештер, урматтуу студенттер, чоң барабыз азыр. Анан кийин Данияр төрага айтты, биринчи орунду алган команда толугу менен Аваз Акимовдун концертине чакыруу алды. Эми концертти Динар коюп берсе, урматтуу коноктор, анан эмесе мен сыйлоону баштай берем. Ош мамлекеттик университетинин медициналык колледждин медтай курама командасы диплом жана акчалай сыйлык менен искусство факультетинин бол курама командасы сыйланат. Сыйлықты биздин жаштар комитети тапшырсын. Студенттер бул жерде эки командабыз тең балл алганына байланыштуу акчаңыздарды тең бөлүп беришке туура келип калат. Студенттердин эл аралык күнүнө карата уюштурулган КВНде финалдык беттеште өзгөчө тамашалары менен көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгондугу үчүн Кыргыз-Кытай факультетинин курама командасы 3-чү даражадагы диплом менен сыйланат. Сыйлыкты Аваз Акимов тапшырат. Бол жабык. Üçüncü darajadagı diplom менен бизнес жана менеджмент факультети УМБ курама командасы 3-чү даражадагы диплом менен сыйланат. Акчалай сыйлыктан ушундай эле өзгөчө тамашаларын өзгөчөлөгөндүгү үчүн 2-чи даражадагы диплом менен Юрчиктер командасы сыйланат. Şair Tapışlar Kurulu'nun finallık bеттешinde özgöçö tamашалары менен көрүүчүлөрдүн сүйгөнчүлүгүнө ээ болгондугу үчүн финанс юридикалык колледж
Югчиктер құрама командасына олты қымсол қойыстар. Короли юмора жігіттеріз. Мына эми бизге бөлөнгөн убакытта келип жетти. Кайрадан аптанын ишем күндөрүнө жолукканча аман болуңуздар.